Бүгүнкү алынган акыркы жаңылыктар топтому. Канат Бегалиев: Камчы Көлбаевдин жардамын эч качан унутпайм. Садыр Жапаров: сураша келсек, баарыбыз бир тууган болуп чыгабыз. Канчанчы атабыздан кошулат экенибизди билип алыңыздар. Бакир Таиров: парламенттик шайлоодо кимдерден ири өлчөмдөгү акча каражатын алганы айтылды. Вице-премьер Мамытканов Баткенде чек арада жайгашкан элдин турмушун көрүп келди. Мына ушул жана башка бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Садыр Жапаров: сураша келсек, баарыбыз бир тууган болуп чыгабыз. Канчанчы атабыздан кошулат экенибизди билип алыңыздар. Бүгүн 11 декабрда президенттикке талапкер Садыр Жапаров Instagram социалдык тармагындагы баракчасына ата теги тууралуу маалымат жарыялады. Сураша келсек, баарыбыз бир тууган болуп чыгабыз. Канчанчы атабыздан кошулат экенибизди билип алыңыздар деп жазган Садыр Жапаров. Садыр Жапаровдун ата бабалары: Нургожо, Мусталы, Жапар, Кочкун, Солтонкул, Алыбай, Бирназар, Алдаш, Белек, Жамангул, Алсейит, Мырзакул Мырза, Орозбек, Сарбагыш, Тагай, Агуул, Долонбей. Булак Назар Ньюс KG. Бишкек шаарынын кышкы логотиби аттуу сүрөт талкууга алынууда. Социалдык тармактарда Бишкек шаарынын кышкы логотиби аттуу сүрөт жарыяланып, кызуу талкууга алынууда. Сүрөт Бишкек шаарындагы абанын булганышы менен байланыштырылган. Социалдык тармактын колдонуучулары сүрөттү кызуу талкуулап, Бишкекти Ышкек деп өзгөртүү керек. Не кылабыз эми? До конца жашайлы. Биздин сүйүктүү жаш Бишкегибизге кандай гана оор, өтө өкүнүчтүү деген пикирлерин жазышууда. Бүгүн 11 декабрда Бишкек шаарынын айрым аймактарында абанын булганышы кескин жогорулагандыгын кабарлаган. Булак Супер KG. АКШнын санкциялык тизмесине Матраимовдун жубайы да кирди. Помпеонун билдирүүсү. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Раим Матраимовдун Магнитский тизмесине киргизилгени боюнча үн катты. Тиешелүү билдирүү анын Twitter баракчасына жарыяланды. Мамкатчынын айтымында аталган тизмеге Матраимовдун жубайы Уулкан Тургунова да киргизилген. Бүгүн Кыргызстандын экс-чиновниги Раим Матраимов менен жубайынын коррупцияга айыпталып, Магнитский тизмесине киргизилгенин билдирем. Биз баарыбыз биргелешип гана коррупцияга каршы туруп, адам укугун бузгандарды жоопкерчиликке тарта алабыз деп жазган Помпео. Раим Матраимов АКШнын финансы министрлигинин санкциялык тизмесине 9 декабрь күнү киргизилген. Эмбарго коррупция жана адам укугунун бузулушу боюнча күнөөлөнгөн тараптарга каршы багытталган Магнитскийдин глобалдуу мыйзамынын негизинде жарыяланды. Булак Спутник KG. Канат Бегалиев: Камчы Көлбаевдин жардамын эч качан унутпайм. Белгилүү спортчу Бейжиңдеги Олимпиада оюндарынын күмүш медалинин ээси Канат Бегалиев Камчы Көлбаевди колдоп, анын үй бүлөсүнө кандайча жардам бергенин эстеди. 2009-жылы кызымдын жүрөгү ооруп, шашылыш түрдө Москвада операция жасатууга туура келди. Баарынан жардам сурап кайрылдым. Атүгүл президентке чейин жеттим, бирок аягында Камчы Көлбаев гана жардам берди. Ал операция жана дарылануу үчүн $60,000 толугу менен төлөп берген. Мен муну эч качан унутпайм деп эскерет белгилүү спорт чебери. Канат Бегалиев белгилегенде, Камчы Көлбаев өзүнүн өлкөсү үчүн көп иш жасады жана бул жөнүндө эл жакшы билет. Эскерте кетсек, буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарында Камчы Көлбаев кикбокс боюнча дүйнө чемпиону Уланбек Касымбековго жардам берген. Ага дарыгерлер 1 жума берген. Болбосо спортчу оң көзүнөн биротоло сокур болуп калышы мүмкүн деген маалымат тараган. Спортчу өзү эскергендей, коомчулук анын оорусу жөнүндө уккандан кийин Көлбаевдин өкүлдөрү машыктыруучуга телефон чалып, канча акча керек экендигин сурап, көп өтпөй акча беришкен. Ошондой эле Камчы Көлбаев дүйнөгө белгилүү спортчу Айсулуу Тыныбековага да каржылык колдоо көрсөтүп жатканы дагы белгилүү болгон. Булак Назар Ньюс KG. Вице-премьер Мамытканов Баткенде чек арада жашаган элдин турмушун көрүп келди. Вице-премьер Максат Мамытканов Баткен облусуна барып, өзгөчө макамы бар чек ара аймактарындагы иштер менен таанышты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Тактап айтканда, вице-премьер Лейлек жана Баткен райондорундагы чек ара заставаларында, чек ара жана ички коопсуздук объектилеринде болду. Ал жактагы жашоо турмушту социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын алкагында салынып жаткан объектилерди кыдырып, Кулунду айылындагы бала бакчанын курулушу менен таанышты. Ошондой эле саламаттыкты сактоо мекемелеринде, энергетика жана суу чарба объектилеринде да болду. Калкты өзгөчө башка өлкө менен чектеш аймактарда жашаган жарандарды электр энергиясы менен түзгүлтүксүз камсыздоо өтө маанилүү. Алдыда бир нече айга созулган жылытуу мезгили турат. Авариялык абал жаралбашы үчүн бардык аракеттерди көрүү керек, деди Мамытканов. Мындан тышкары, вице-премьер ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы жана жетекчилиги менен жолугушуу өткөрүп,
өткөрүп, мыйзамдуулукту камсыз кылуу жана кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүү боюнча тапшырмаларды берди. Булак Спутник KG. Бакир Таиров парламенттик шайлоодо кимдерден ири өлчөмдөгү акча каражатын алганы айтылды. 4-октябрдагы парламенттик шайлоо алдында Финполициянын экс-төрагасы Бакир Таиров саясий партиялардын бирин каржылоо зарылдыгын шылтоолоп, кайсы ишкананын жетекчисинин ири өлчөмдөгү акча каражатын алганы белгилүү болду. Бул тууралуу Weibo KG басылмасы Финполициядагы булактарына таянып жазып чыкты. Анын айтымында бул жерде жеке компаниялар жөнүндө сөз болуп жатат. Бир нече жеке компаниялар бар. Ири ишканалар бул Фрунзе гипермаркеттер тармагы, Технотоп ЖЧКсы, Электросила ЖЧКсы жана дагы майда фирмалар бар. Алардан коркутуу жана опузалоо жолу менен алардын жалпы суммасы $1,200,000 түзгөн акча каражаты алынган. Бул сумманы мамлекеттик агенттиктин жетекчилигинин бири чогултуп, Таировго өткөрүп берген болушу мүмкүн деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, кечээ Финполициянын экс-төрагасы Бакир Таиров кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Сотко чейинки процесстин алкагында 2020-жылдын октябрь айында Жогорку кеңешке шайлоонун алдында Финполициянын экс-төрагасы Бакир Таиров саясий партиялардын бирин каржылоо зарылдыгын шылтоолоп, мамлекеттик органдардын жетекчилеринин бирин ири суммадагы акча которууга мажбур кылганы аныкталган. Булак Назар Ньюс KG. Бишкекте 35 жаштагы киши дааратканага түшүп кетти. Бишкекте 35 жаштагы адам көчөдөгү дааратканага түшүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 10-декабрда саат 12:30 чамасында Ленин районунун аэродром тилкесиндеги жеке үйлөрдүн биринин дааратканасына 35 жаштагы адам түшүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жабырлануучуну дааратканадан чыгарышкан. Ал адамдын абалы канааттандырарлык экени маалыматта айтылат. Булак маалымат KG. Анжелика 100 даана көйнөгүн сатып, кайрымдуулукка жумшайт. Ырчы Анжелика кайрымдуулук кылуу үчүн өзүнүн кече көйнөктөрүн сатат. Бул туурасында ырчы социалдык тармактагы баракчасынан жазып чыкты. Айтымында көйнөктөрдү сатуу 13-декабрда башталат. 100 даана кече көйнөгүмдү 2000 сомдон жогору баада сатам. Сатуудан түшкөн каражат бүгүнкү күндө кыйналып жаткан 200 үй бүлөгө таратылат. Каалоочулар онлайн сатып алса болот деген ал. Булак Супер KG. Роза Отунбаева Райымбек Матраимовдун күнөөсү тоодой. Аны Жээнбеков жутуп олтурду. Факты белгиледи. Райымбек Матраимовдун күнөөсү тоодой. Бул тууралуу экс-президент Роза Отунбаева журналист Майраш Базлакуновага берген маегинде билдирди. Маектешүү YouTube каналдардын бирине жарыяланган. Экс-президент өлкөдөгү учурдагы кырдаалга токтолуп, парламент референдум өткөрүүгө укугу жок экендигин белгиледи. Ошондой эле ал шайлоодогу массалык мыйзам бузууларга учурдагы чакырылыштын депутаттары жооптуу экендигин эске салды. Анын айтымында бийлик экономиканы калыбына келтирүү, пандемия менен күрөшүү жана социалдык көйгөйлөрдү чечүү керек. Роза Отунбаева баш мыйзамды өзгөртүүдө жаштардын пикири эске алынбай жаткандыгын белгиледи. Конституциялык кеңешмеде улгайган адамдар көп. Ал эми жаш моун жаңы конституция менен жашашат. Демек, алардын пикири эске алынышы керек деди ал. Ошондой эле маек берип жатып, Роза Отунбаева Матраимов жөнүндө айта кетти. Райымбек Матраимовдун күнөөсү тоодой. Сооронбай Жээнбеков аны жөн эле жутуп олтурду. Факты белгиледип, толуп жаткан материалдарды алып келип беришти. Түрмөгө отургузбай, үйүнө отургузушту. Үйү 5 жылдыздуу эле болуш керек. Айдын аягында 2 миллиард төлөп берет деди эле. Анын дайыны жок болуп жатат. Ошондуктан келечекти көрөбүз деди Отунбаева. Булак Кыргыз Today KG.